Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кармандар, эфирде башат. Бүгүн биз Кыргыз мамлекетинин кайра жаралуу этаптары деген темада баарлашкан турабыз. Ал эми студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы, философия илимдеринин кандидаты, саясаттануу илимдеринин доктору, профессор Медеткан Шеримкулов. Медеткан Шеримкулович, биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү күн биз үчүн өтө маанилүү күн, себеби мындан 88 жыл мурда, тактап айтканда 1936 жылы 5 декабрда Кыргыз АССРнин мамлекеттик саясий статусу союздук республика болуп өзгөргөн. Албетте, мындай саясий ийгилик өз эле келип калган жок. Эгерде биздин алгачкы интеллигенция өкүлдөрүбүз мамлекеттүүлүк үчүн күрөшпөгөндө, 1922 жылы Тоолуу облус түзүү демилгесин көтөрүп чыкпаганда, 1924 жылы Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп, 1926 жылы Кыргыз АССР болуп түзүлбөгөндө, 1936 жылы союздук республика катарына кире алмак эмеспиз. Бул демек бүгүнкү эгемендүү Кыргызстан мамлекети болбой калмак деген дагы коркунучка алып келет. Бүгүн биз бүгүнкү эфирибизде ушул СССРдин жаңыдан түптөлгөн учуру жана анын чачырап кеткендеги биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алган учурдагы саясий бурулуштар тууралуу сөз кылабыз. Баса белгилеп дагы бир айта кетүүчү нерсе, так ушул декабрь айында 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын эгемендиги жөнүндө декларация кабыл алынган. Мына ушул багытта сөз кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, эгер сиздерде дагы мына ушул саясий бурулуштар, мамлекетибиздин түптөлгөн учурлары тууралуу кызыктырган суроолор болсо, ошол суроолоруңуздун жообун Медеткан Шеримкуловичтен алгыңыздар келсе, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн телефондорубуз иштеп жатат. 39 25 50 жана 39 24 14 телефондорубуз сиздердин кызматыңыздарда. Анда Медеткан Шеримкулович, маегибизди баштайлы. Биз мына быйыл Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгын белгиледик. Анан ушул мамлекеттүүлүктү белгилеп жатып, албетте биз ошол 22, 24, 26 жана 36 жылдарга кайрылбай кое албайбыз. Сиз ошол учурга кайрылып өтөлү, кандай чоң этаптар өткөн, ошол учурда биздин жанагы биринчи мамлекеттик ишмерлерибиз кандай чоң эбегейсиз зор иштерди кылган, ушул боюнча сөз кылсак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Быйылкы жыл чын эле Кыргыз мамлекети үчүн, Кыргыз эли үчүн өзгөчө жыл. Биз жаңы доордогу, жаңы тарых мезгилиндеги Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатынын 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ошого келгенде кээ бир туура эмес түшүнүк сөздөр айтылып жүрөт. Эмне кыргыздар мурда жок беле, 100 жылдан мурда эле башталып, ошондон бери мамлекет болуп келе жатабызбы деп. Кыргыз эли дүйнөдөгү байыркы элдердин бири. Биздин тарыхыбыз мына улам жаңы булактар ачылган сайын өзгөчө Кытай булактарында, Кытайдын архивдеринде сакталган материалдардын негизинде биз азыркы күндө 4000-5000 жылдык тарыхыбыз бар экендигибизди өзүбүз дагы түшүнүп келе жатабыз. Элге дагы ошону даңазалап, аныктап, болгондо дагы тарыхый материалдардын негизинде биз байыркы эл экендигибизди дүйнөгө барган сайын кеңири таратып, аныктап баратабыз да. Ошол 4000-5000 жылдык тарыхы бар эл өзүнүн башынан көп нерсени өткөрдү да. Бир убактарда биздин мамлекетибизде болгон дүйнөнү дөңгөрөткөн Кыргыз каганаты деген өзүнчө бир империя. Бул дүйнөдөгү империялардын ичинен санаганда территориясы боюнча 10-орундагы империя болгон. Кыргыз каганатынын территориясы 5-6 миллион
чарчы квадратный километр жерге жеткен чоң бир мамлекеттик түзүлүшкө барган элбиз да, биз ошону дагы унутпашыбыз керек. Кыргыз деген байыркы эл. Кыргыздын аты, кыргыздын заты, өзүбүздүн кыргыз экендигибизди сактап калгандыгыбыз, болгондо дагы өзүбүздүн этностук өзгөчөлүгүбүздү сактап калганыбыз, тилибизди кылымдар бою келе жаткан өзүбүздүн бир традицияларыбызды, наркыбызды, баркыбызды сактап калгандыгыбыз, бул биздин ата бабаларыбыз байыркы эл катары өзүнүн бир убактарда жазуусу болду, бир убактарда жазуусу болгон жок. Ошо болгон жазууну унутуп дагы жоготуп салган мезгилдер болгон. Кыргыз элинин башынан өтпөгөн кыйынчылыктар жок. Дүңгүрөгөн дүйнөгө таанымал болгон мамлекет түзүү менен эле бирге мындай ушу самандай сапырылып Евразия континентинин арасында көп улуттардын, көп элдердин арасына аралашып кеткен мезгилдер дагы болгон. Мына Кудайдын буйругу экен, бүгүнкү күндө биз өзүбүз мамлекетпиз, дүйнөгө таанылган мамлекетпиз. Дүйнөдөгү 200-гө жакын мамлекеттердин ичинде биз дагы суверендүү мамлекет катары Бириккен Улуттар Уюмунун генеральный штабынын алдында Нью-Йоркто өзүбүздүн туубузду көтөрүп отурабыз. Дүйнөдө кыргыз мамлекети бар, кыргыз элинин өзүнүн мамлекети бар деген даражага бүгүнкү жетип турган кадырыбызды, баркыбызды өзүбүздүн ушул башыбызга келген өзүбүздүн ушул бүгүнкү күндөгү бакыттуу алайыбызды баалай билишибиз керек да. Мамлекетте кыйынчылык болбой койбойт. Бирок ошол бүгүнкү кыйынчылыкты эртеңкиге курмандык чалбай, атаң көргүз мамлекет болбой калды калуу деген жеңил ойлордон алыс болушубуз керек. Мына эми бүгүнкү белгилеп жаткан 100 жылдыгыбызга кайрыла турган болсок, мына өзүңүз айткандай 1924-жылдын 14-октябрында Москванын чечими менен, Бүткүл Союздук Аткаруу комитетинин чечими менен Кара Кыргыз автономия областу түзүлдү. Эмне үчүн ошо кара деген сөз болуп калды? Кара деген кээ бирлер айтып жүрөт, бул бизди баягы келекелегендиги негизинде жана башка деп. Жок, биз кыргыз казак бир эл катары казактарды казак дебей кыргыз деп айтылып калган. Мына ушул кыргыз территориясы, кыргыз мамлекети, кыргыз эли катары Россиянын империясында дагы, чет мамлекетте дагы ошондой түшүнүк болуп калган. Казактардан кыргыздарды бөлүш үчүн кыргыздарды кара кыргыз деп, казактарды кайсак кыргыз деп калган болчу да. 1925-жылдын 25-мартынан 27-мартына чейин Кыргызстан большевиктер партиясынын биринчи съезди болуп өтөт. 2 күндөн кийин 27-марттан 1925-жылдын 27-мартынан 31-мартына чейин учредительдик уюштуруу съезди түзүлөт. Мына ошол съезде Кара Кыргыз автономия республикасынын территориясы, эли, элинин саны, ошол жаңы түзүлүп жаткан автономиялык өзгөрүшүн, автономиялык бөлүктүн борбору, ушулардын баардыгы тең ошондо белгиленген болчу дагы. Ошондо жаңы түзүлүп жаткан автономия облустун бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүздүн башатында турган биздин жетекчи органдарыбыз дагы ошондо белгиленген болчу да. Ошол эле март айынын аягындагы учредительный съезде Кара Кыргыз автономия облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп Абдыкадыр Орозбеков шайланган. Ошол мезгилде кыргыз мамлекетинин жетекчилиги шайланган болчу. Биз мамлекеттүүлүктүн түзүлүп жаткандагы биринчи башында турган биздин улуу инсандарыбызды эч убакта унутпашыбыз керек. Мына быйыл мен абдан туура деп кабыл алам, президентибиз Садыр Нуркожоевич
кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн биринчи түптөлүшүндөгү аталары деген макам чыгарып, ошого кыргыздын улуу инсандарынын бирлери болгон 5 кишинин атын атады. Бул Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, ушулар 5 кишинин аты аталып, бул 5 киши чындыгын айтканда биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн башатында турган биздин улуу инсандарыбыз, кыргыз тарыхында калган улуу инсандардан болуп эсептелет. Бирок ошо 5 киши менен эле мамлекетти куруунун башында тургандыр чектелип калат экен деген ой болот. Туура эмес. Анда Төрөкул Айтматов бар, Касым Тынстанов бар, Баял Исакеев бар, Баял Исакеев жана башка ондогон, жүздөгөн кыргыздын мыкты ошол кездеги кыргыз мамлекетин түзүүгө кылымдар бою көксөп келген кыргыз элинин тилеги, ою, пикири ишке ашып жатканда ушул мамлекетти тезирээк түптөп алалык деп аракет кылган инсандарыбыздын аты кыргыз тарыхынан, кыргыз элинин эсинен эч убакта кетпеш керек деп ойлойм. 1925-жылы Кыргызстандагы ошол облуска кирген элдин саны 736 миң эл болгон, бар болгон. Миллионго жеткен эмес. Миллионго жеткен эмес беле ошондо. Бул миллион дегенде аны мен дагы бир жерден түшүндүрүп айтып берем. Биздин территориябыз ошондо 172 миң чарчы километр экен. 172 миң. 2 жылдан кийин 1927-жылы Кыргызстандын территориясы 195 миң квадраттык километр болду. Мына ошо 2 жылдын ичинде баягы территорияларды бөлүнүп жаткан биздин коңшуларыбыз менен эсептешип атып, такташып атып чек арабызды. Биз өзүбүздүн территориябызды дагы 22 миң чарчы километрге көбөйтүп алдык. Мына ошону мен айта кетишим керек элге. Биз сөз болгондо эле биз арманыбызды айтып калабыз. Мына тиги өзбек туугандар менен, тажик, казак туугандар менен бөлүшүп жатканда биздин территориябыздын баары ошол жака кетип калган. Бизди тиги Москва алдап койгон, ал бул деген сыяктуу. Ал дагы бар. Ал дагы бар. Мурда бул элдердин арасында такталган чек ара болбогондуктан, чек араны өткөрүү маселеси өтө оор болгон. Ошонун кесепети мына ушул убакка чейин азыр тартып келе жатабыз. Өзбек туугандарыбыз менен чек араны мына бүтүрүп алууга жакындап калдык. Казак туугандар менен болсо бир нече жыл мурда биринчи мына ушу казак туугандар менен чек арабызды чечип алдык. Тажиктер туугандарыбыз менен, коңшуларыбыз менен алиге чече албай жатабыз. Демек, ошол убактагы чек араларды бөлүштүрүү, тактоо, аныктоо убагында чечилбей калган маселелер ушул убакка чейин бар. Бирок мен айтып коеюн, биздин теле көрүүчүлөр ушуну туура түшүнсүн. Биз территориябызды жыл өткөн сайын кеңейтип келдик. Мына 95-жылы, 27-жылы 195 миң чарчы километр болсо, 1927-жылы Кыргыз Республикасынын территориясы 198 миң чарчы километр болду. 1991-жылы биз өзүбүздүн мына бүгүнкү эгемендүү көз карандысыз мамлекетибизди 31-августта жарыялаганда биздин Кыргыз Республикасынын территориясы 195,5 миң чарчы километр. 4,250,000 кишибиз менен мына союздун бөлүндүк. Кудайдын берүү экен, элибиздин бактысы экен. Бүгүн мына элибиздин саны 7 миллиондон ашып отурабыз. 30 жылдан ашык мезгилдин ичинде ушу элибиздин санынын ушундай дүркүрөп өсүп келе жаткандыгы, бул болсо дагы кыргыз элинин келечеги кең эл экендиги жөнүндө сөз. Эмне үчүн элдин саны бизге окшогон
элинин саны чакан мамлекетке элинин саны канчалык көбүрөөк болсо, жок дегенде 10 миллион тегерене жете турган болсок, бул мамлекеттин күчтүүлүгү ошол мамлекетте жашаган эл өзүнүн тарыхын, кечеүнкү өткөнүн, бүгүнкүсүн, эртеңкисин сактап кала алаганга мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттин элине айланды деген сөз. Мына биз ошону туура түшүнө кетишибиз керек. Медеткан Шеримкулович, биз түз эфирде болгондуктан теле көрүүчүлөрдөн дагы, радио каармандардан да суроолор келип жатат. Биз алардын да суроолоруна жооп бере кетсеңиз. Биз сизди угуп атабыз, урматтуу теле көрүүчү. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат. Бирок сиз мамлекеттиктөгөндөн кийин жакшы кызматка келдиңиз. Сиз өлкөнүн башчысы, Акаевден кийинки өлкөнүн экинчи адамы болдуңуз. Ошол учурда сиз замбыраган завод фабрикаларды саттырбай токтотуп койгон сиздин укугуңуз бар болчу. Анан Айып Жабай министри Талгатбеков болуп, колхоз совхоздордун баарын бүт менчикке таратып жерди реформа деп. Себеби деген ошол эле колхоз совхоздун колхоздун председательдери, агрономдор эле бөлүп алды көпчүлүк сарайларды, совхоздун директорлору, агрономдору, гараж башчылары, инженерлер, механиктер бөлүп алышты. Карапайым эл алардан артканын алып калышты. Түшүнүктүү сурооңуз. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Берген сурооңуз туура. Сиз айткан завод фабрикалардын иштебей калышын түшүндүрүп берейин, анан колхоздорду. Завод фабрикалар ошол биздин чыгарып жаткан продукцияларыбыз бүт союздук республикаларга кетчү. Союз урагандан кийин мурдакы байланыштардын баардыгы үзүлдү. Биздин чыгарып жаткан продукциябыз складтарга жатып калды. Мен бир эле мисал келтирейин. Бизде Чолпон деген бут кийим чыгаруучу фабрика бар эле. Жакшынакай бут кийимдери чыгарат. Шунун баардыгы тең Россияга, башка республикаларга кетер эле. Союз урагандан кийин биздин продукциябыз складка толуп кетти. Сата турган, алып бара турган биздин рыноктарыбыздагы байланыштардын баардыгы үзүлдү. Мына ошондой эле Ленин заводунун, Фрунзе заводунун, ЭВМ заводунун жана башка завод фабрикалардын продукциялары эч жака өтпөй калды. Аркасынан завод фабрикалар токтоп калды. Ишсиз бутчук башталды. Бул трагедия. Мына ошондой туура эмес көрүнүш жалаң эле Кыргызстанда эмес, баардык советтик мурдакы республикалардын башына туш келген кыйынчылык болду. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын элинин жашоо деңгээлин өтө төмөндөтүп жибербеш үчүн ошол мезгилдеги биринчи жетекчилер колубуздан келген аракеттерди жасадык. Сиз айткан колхоз совхоздор боюнча дагы мен айтайын, мен ушу өзүм ишимен кеткенге чейин буга улуксат берген эмесмин. Чындыгын айтканда, мына колхоз совхоздордо өзгөчө жерлерди бөлүүгө келгенде, ошол колхоз совхоздордун техникасын бөлүүгө келгенде, алардын мал чарбасынын элге таратып жиберген деген ошол жерге келгенде чынын айтканда чоң кемчиликтер кетти. А дегенде биз жанакы дыйкан чарбаларын түзүп, ой пикир эмне де болду, дыйкан чарбаларын түзүп жатабыз. Мына ошо дыйкан чарбалары Советтер Союзунан калган колхоз совхоздордун ордун басат деген бул чоң кемчилдик жана катачылык болгон. Бүгүн мына кыргыз жарандарына, кыргыз өзүбүздүн элибизге ушул маселени ушул маселеге кызыгып, ушул маселеге күйүп пышып жүргөн кишилер мен өзүмдүн оозуман угуп калсын. Чындыгын айтканда, айыл чарба реформасын жүргүзүүдө чоң кемчиликтер кеткен болчу. Эми өзүбүздүн негизги маселеге кайрылсак. Ооба. Биз 90-чы жылдарга кайрылалы, Медеткан Шеримкулович, себеби ошол СССР тараар алдындагы жана тарагандан кийинки мындай саясий жана коомдук абалдарга өзүңүз күбө болдуңуз. Ал тургай ал учурда сиз жетекчилик кызматта болуп Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө түздөн түз салымыңыз бар да.
Ошол 90-жылдагы 15 декабрдагы эгемендик алган декларацияга дагы, 91-жылы 31 августтагы көз карандысыздык декларацияга дагы сиз кол койдуңуз. Анан биз ошол учурга кайрылгыбыз келет. Ал учурда деле баягы бизге эгемендик оңой оңтоң эле келди дегенибиз менен кыйын кырдаал түзүлгөн болуш керек. Бөлүнүп чыгуу деле бир топ машакаттарды алып келсе керек. Сіздің сұрауыңызға жооп берердің алдында жана өзүңүз адеп баштаганда 1936 жылда сөз кылдыңыз. Мен ошого 1 минут токтоп коеюнчу. Биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү мына бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүздүн башатынын 100 жылдыгын белгилеп жатканда дагы бир этабын айтпай кетсек болбойт. Бул 1936 жыл. 1936 жылы 25 ноябрдан баштап ошол мезгилдеги чукул чакырылган эсердин 7-чи съезди башталат. Мына ошол съезд 25 ноябрдан баштап 1936 жылдын 5 декабрына чейин иштеген. Ошол мезгилде Советтер Союзу жаңы деңгээлге, жаңы этапка, жаңы саясий деңгээлге көтөрүлүп 16 союздук республика, ал убакта 16 эмес, ал убакта 11 союздук республика түзүлгөн. Ошондо ошол республикалардын ичинде бири болуп Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы түзүлгөн. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы өзүнчө болуп чыкканына, чындыгын айтканда, мына Сталиндин эмгеги бар. Биз 1925 жылдан баштап, 24 жылдан баштап, Кара Кыргыз автономия областы түзүлгөндөн баштап, 14 октябрдан баштап, 1936 жылдын 5 декабрына чейин Россиянын субъектиси катары Россия Федерациясынын катарына кирген чөлкөмбүз. Биз ошону унутпасак, башка биздин коңшулардан айырмаланып, биз түздөн түз бириккен ошол Россия менен территориябыздын биримдиги да жок болсо, ошол мезгилдеги союздук республикалардын, автономдук республикалардын Россиядан эң алыскы турган территорияга карабай биз Россиянын составына киргенбиз. Өзүбүз суранып киргенбиз. Мына ушул Кара Кыргыз автономия облусу түзүлө электе 6 июль 24 жылы Жусуп Абдрахманов түздөн түз Сталинге кат жасат. Бизди өзбектерге кошууга болбойт. Себеби алардыкы башка түзүлүшү. Бизди казактарга кошууга да болбойт. Алар да башка. Биз түздөн түз суранабыз Россиянын составына кабыл алсаңар деп. Мына 24 жылдан 36 жылга чейин биз Россиянын составында болгондугубузду, биздин бүгүнкү күндө дагы Россия менен карым катнашыбыз жакшы деңгээлде, башка региондорго караганда Россияга көбүрөөк багыт алып тургандыгыбыздын себебинин башаты дагы ошол жакта жатат. Бизди өзүбүзчө мамлекет кылууга Россиянын түздөн түз салымы бар. 1936 жылкы докладында республикаларды бөлүү принциптерине келгенде Сталин айтып атат, мына маселе дейт, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы түзүлүп атат дейт. Мунун артыкчылыгы эмне үчүн биз буларга ошол союздук республикадагы деңгээлге беребиз? Биринчиден, союздук республика болуу үчүн булардын миллиондон ашык эли бар дейт. Экинчиден, Кыргызстан башка чет мамлекет менен границасы бар дейт. Чегарасы бар дейт. Эгерде Кыргызстан жана башка союздук республика катары статус алып атканда, башка чет мамлекеттер менен чегарасы болбосо, анда кандай кылып бөлүнөт дейт. Россиянын ичинде болуп кала турган болсо, алар баары бир чет мамлекеттер менен байланышы болбой калат. Мына Кыргыз республикасы башка мамлекет менен болгондо да, мына Кытай мамлекетибиз менен чегарабыз бар мамлекет болгон. Мына ошо Кыргыз республикасынын 36 жылы бөлүнүп чыгышынын дагы ушул айрым этаптарын эске алып койбосок болбойт. Ал эми сиз айткан бүгүнкү
эгемендүүлүгүбүз 1990 жылдын 10 апрелинде ошол мезгилдеги 12 чакырылыштагы парламент өзүнүн ишин баштады. Медеткан Шеримкулович, сөзүңүзгө аралжы. Ушул жерден угарманыбызды көпкө күттүрбөй бир кабыл алып, анан маегибизди уланталы. Угуп атабыз сизди. Арыбаңыз. Бишкектен эсе. Мен эң биринчи Медеткан Шеримкуловичка убактысын бөлүшүп, Кыргыз радиосунун угармандарына ой бөлүшүп атканына миң мерте ыраазычылык билдиргим келет. Себептен бул кишинин сөзүн угуш, бул кишинин баш өткөн жолунан таалим, тарбия алыш ар бир кыргыздын атуулунун милдети деп ойлойм, ошолордун сыймыгы деп ойлойм да. Айма ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша, ар ким өзүнүн акылына жараша айтылган сөздөрдү кабыл алат экен. Бирок улуу агабызга бир эки ойду айткым келди да. Кудайга шүгүр, мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгын байрамдаган болдук. Бирок бир өкүнүчтүү мени өкүндүрткөнү да. Ошол өзүбүз эле чуркап барып эле чуркап бир кой эле моого болбой биз мамлекет болгум келип атат деп эле түзүп алгандай элдерге мындай жеткирген болуп калдык да. Мен эми өзүмдүн түшүнүгүм үчүн анча мынча ошол мезгилиндеги Сталиндин эмгектерин, улуттук маселелер тууралуу китебин жана башкаларды окуган адам элем. Мисалы үчүн 24-жылдын 12-июнунда ВКПБнын Орто Азия элдеринин республикаларга бөлүштүрүү тууралуу деген токтом чыккан экен. 24-жылдын 12-июнунда. А биздин Кара Кыргыз автономия областыбыз 24-жылдын 14-октябрында. Демек ошол ВКПБнын токтомун аткаруунун негизинде чыгып атат да. Ал тууралуу бир жыл сүйлөдүк, жоктор бир сүйлөп болгон жокпуз. Мен муну менен компартиянын астына жүгүнүш керек деп айткым келип аткан жок. Биз тарыхты туура бурмалап Эсен агай, сурооңузду берсеңиз. Маани болот эле да. Суроо. Мына Медеткан агай айтып атасыз Сталиндин рөлү. Сизге окшоп тартынбастан туура түшүндүрсөңүздөр, сизге окшогон аксакалдар көбүрөөк болсо, таамай так айтканда, Кудай Түшүнүктүү болду. Рахмат. Сиздин айтканыңызга мен кошулам. Биз өтүп кеткен тагдырыбызды, тарыхыбызды жамандай бергенде болбойт. Ал эми сиз айтып аткан жана компартия жөнүндө. Ал убакта башка партия жок болчу. Бул уюштуруучу дагы коомдун, элдин, мамлекеттин ичиндеги эң уюштуруучу ядро ошол партия болгон. Канчалык ал большевиктер партиясын сындабайлык, урушпайлык өтүп кеткен нерсе. Бирок чындык үчүн ошол партиянын жасаган эмгегин дагы, ошол партиянын кемчилдигин дагы тең айта жүргөнүбүз туура болот. Ошого кечирип коебуз. Мына мамлекеттүүлүктүн атасы деп 5 кишини айтып жатпайбызбы? Бул кыргыз элинин сыймыгы, чындыгын айтканда. Бирок ошол кишилердин кадыр баркына убагында жете алдыкпы? Ошол кишилерди убагында баалайлыкпы? Ошол кишилердин атын атагандан коркуп жүрбөдүкпү? Мына ошо 5 ой таң атылып кетти. Ишеналы Арабаев гана 1933 жылы Ташкенттин түрмөсүндө өлдү. Ал эми 1-4 таң атылып кетти. Медеткан Шеримкулович эми кечирип коебуз. Мына ошол мамлекетти түзүп жаткан мезгилде өмүрүн, тагдырын канжыгага байлап коюп туруп, эгерде мен атылып кетсем дагы, эгерде ушул дүйнөдөн өтүп кетсем дагы, аркамда эл калсын, жаңы түзүлгөн мамлекет калсын деп өтүп кеткен биздин улуу инсандарыбызды эч убакыт унутпашыбыз керек. Эми 90-91 жылдарга келели. 90-91 жылдар 1990 жылдын
10 декабрында жаңы сессиябыз башталды. Мына ошондо 11 декабрда мени жогорку кеңештин төрагасы кылып шайлашты. Ошол парламент мени төрага кылып шайлап, мен бирге иштеген парламентибиз кийин Кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деген ат менен кирди. Ошол легендарлуу парламент мен 11 январдан баштап ишке отурганда биринчи караган документ Кыргыз Республикасы суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация болчу. 1990 жылдын 15 декабрында биз ошол декларацияны бекиттик, кабыл алдык. Ошол декларациянын тарыхый ролу өтө жогору. Көпчүлүк убакытта бул декларация көңүл бурулбай келе жатат. Эмне үчүн? Мен ошону түшүндүрүп берейин. Декларациябыз 15 статьядан турду. Ошол декларацияда биз Кыргыз Республикасын өзүнчө суверендүү мамлекет кылабыз. Бул өзүнчө суверендүү мамлекет болду деп айтып атабыз. Ошол эле декларациянын 5 статьясында айтып атабыз. Кыргыз биздин мамлекетибиз, Кыргыз мамлекетибиз өзүнүн бийлиги бар, 3 бутактан турган, өзүнүн территориясы бар, өзүнүн конституциясы бар. Кыргыз Республикасынын территориясында Кыргызстандын конституциясы иштейт. Ал эми союздук деңгээлдеги кабыл алынган закондор жана башка чечимдер Кыргызстандын парламенти аркылуу ратификациядан өтөт деп жатабыз. Ошондо эле айтып жатабыз, Кыргыз Республикасы өзүнүн символдору болот. Кыргыз Республикасынын өзүнүн улуттук валютасы болушу мүмкүн деп жатабыз. Болот дей, болушу мүмкүн деп. Себеби Советтер Союзу жашап жаткан мезгил. Анан ушул декларациянын эң бир чоң тарыхый чечими, кабыл алган чечим, бул Кыргыз Республикасынын аты жөнүндө, мамлекетибиздин аталышы жөнүндө сөз болду. Ошол Кыргыз мамлекетибиздин аталышы жөнүндөгү чечимге биз кызыл чеке болуп 350 депутат аябай талкууга киргенбиз. Аябай ортобузда ар түркүн сөздөр айтылып, бирок эң акырында бүгүнкү Кыргыз мамлекетибиздин атын ошондо бергенбиз. Түшүнүп койсоңуздар, мени көрүп угуп жаткан биздин телекөрүүчүлөр дагы ошого көңүл буруп койсо айланайындар. Биз ошол күнү 15 декабрга чейин Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деп аталчубуз. Кыргыз СССР деп. Составындагы Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деп аталабыз. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди мурдатан бери эсибизде келген мамлекеттүүлүгүбүздү эстеп Кыргыз Республикасы деп атадык. Ушул Советтер Союзу жашап турган мезгилде Советтик Социалисттик деген аббревиатурадан отказ берип, мындакей Кыргыз Республикасы деп. Аталышына кандай сунуштар берилди эле? Аталыштарында мындай сунуштар болгон. Ошол эле мына канча жылдан бери Советтер Союзунун составында келе жатабыз. Ошол эле ойдон Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп кала берсин. Жакында мына союздук деңгээлде жаңы союздук договор түзүлгөн жатат. Ошого келгенде анан кийин Советтер Союзу кандай деңгээлде калат, кандай аталыш менен калат, ошол бойдон ошого карата караштыралык деген ой пикирлер болгон. Биздин ошол 350 депутаттын эрдиги, ошол мезгилдеги президенттин, ошол мезгилдеги Кыргыз өкмөтүнүн анан эң негизи элибиздин каалаган ой пикири Кыргыз Республика деген атын бериш керек болчу. Мен ойлойм. Жылдар өтөт, айлар айланат, кылымдар тоошот. Менин ойлогон оюм, каалаган максатым кылымдар бою Кыргыз Республикасы деп атыбызды сактап калсак деген. Кыргыз Республикасы деген бул эмне деген сөз? Бул Кыргыз деген
ушул кыргыз эли өзүнүн атын мамлекетине берип атат. Биз көп улуттуу элбиз, аны биз эч убакта унутпайбыз. Бирок көпчүлүк эл ушул мамлекетти түзгөн элдин уюткусу болуп, бардык кыргыз эмес улуттардын, бирок кыргыз мамлекетине кирген улуттардын бардыгынын тагдыры үчүн биз кыргыз эли биз жооп беребиз деген сөзү мына ушунда турат. Ошон үчүн биз мамлекетибиз биринчи орунда кыргыз деп берип атабыз. Кыргыз мына мамлекеттин аталышы кыргыз. Ал эми республика деген эмне деген сөз? Республика деген биздин мамлекетибиз монархия эмес, тоталитардык режим эмес, башка режим эмес. Биз республикабыз. Демек, биздин багытыбыз демократиялык багыт. Биз ушул Кыргыз республика деген ойлойм, ишенем, биздин кыргыз элибиз кадырман эл, акылман эл, өзүнүн мамлекетинин атын кылымдар бою сактап калат деп ойлойм, ишенем ошого. Медеткан Шеримкулович, сиз азыр айткандай, Кыргыз СССРнен ушул 15 декабрда Кыргыз республикасы болуп түзүлүп атпайлыбы? Анан эмнеге биз эгемендүүлүктү 31 августка белгиледик? Ушул сурооңуз, көп кишилер ушул суроону берип, айырмасы эмнеде жатат? Кыргыз республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация 15 статьядан турат. Абдан теңири жазылган, бардык багыттар боюнча. Ал эми 31 августтагы жазылган, кабыл алынган декларация бар болгону 5 статьядан турат. Анан эң негизи ошол 31 жылкы декларациянын преамбуласында мындай деп турат. Кыргыз республикасынын 15 декабрдагы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын негизинде деп турат. Демек, ошол декларацияны 15 декабрдагы декларациянын уландысы, ошону толуктоо, ошону тактоо деген сөз. Анан 31 августтагы декларациянын 1 статьясы мындай деп турат. Кыргыз республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык республика. Так, толук, кереметтүү айтылган сөздөр. Экинчи статьясы. Кыргыз республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз республикасынын конституциясы иштейт, Кыргыз республикасынын территориясы бөлүнгүс деп турат. Биз эч кимге карабайбыз. Өзүбүзчө. Биздин мамлекетте жалаң гана Кыргыз республикасынын конституциясы иштейт, Кыргыз республиканын закондору иштейт. Биз толук эч кимге бир Кудайдан башкага көз каранды эмес мамлекет болдук. Дүйнөдөгү мамлекеттерге биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жарыялоо менен бирге дүйнөгө айтып атабыз. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тааныңыздар деп. Ошондо 3 статьясы турат. Мен ошол 3 статьянын негизинде президент өзүнүн линиясы менен, мен өзүмдүн линиям боюнча парламенттерге кайрылып, Кыргыз деген мамлекет түзүлдү, биздин мамлекеттүүлүгүбүздү таанысаңар деп кат жазган болчубуз. Ошонун негизинде башка мамлекеттер биздин эгемендүүлүгүбүз жөнүндөгү чечимибизди ратификация кылган. Биз дагы башка мамлекеттердин, өзгөчө Советтер Союзу урагандан кийинки пайда болгон 15 республиканын эгемендүүлүгүн биз дагы парламентте бекитип, ратификациялап, биз ошол республикаларды көз карандысы республика катары тааныбыз деп чечим кабыл алганбыз. 31 августтагы декларациянын эң бийик өзгөчөлүгү, деңгээли мына ошондо турат. Кыргыз республикасы толук кандуу көз карандысыз суверендүү демократия республика катары мына ошо 31 август күнү 91 жылы жарыяланды. Мен ишенем, мен ойлойм, мына ошол эмнени гана өзгөртсөк дагы ушул декларация, 31 августтагы декларация кылымдар бою Кыргыздын мамлекеттүүлүгүн жарыялаган күн экендигин ыйык сактап калалык. Айланайындар, мен кыргыздар, мен
силерге ушуну да түшүндүрүп кетейин. Көпчүлүк убагыбызда өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн башыбыздан өткөн жакшы күндөргө, кыйын күндөргө туура баа бербей, үстүртөн карап, ошону фальсификация кылып жаткан, буруп жиберүүгө аракет кылган мезгилдерибиз көп болуп жатат. Мына могул нерселер, кыргыз мамлекетинин түзүлүшү, кыргыз мамлекетинин кылымдар бою сактап калсак деген мына ошол мезгилдеги 90-жылдардагы бүгүнкү кыргыз элинин ою, тилеги эч убакта фальсификацияга барбаш керек, бурмаланбаш керек. Биз үчүн бул ыйык болушубуз керек. Бизде күтүп калган 2 угарманыбыз бар экен. Биз угармандардан, көрөрмандардан суранат элек, суроону кыска жана так берсеңиздер. Суроосын эле берсе. Убактыбыз чектелүү. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду кыска эле берсеңиз. Алло. Угуп атабыз сурооңуз. Канчадан Каныбек Мырзаханов. Медетканага саламатсызбы? Кыска сураңыз ага. Мен суроом деле болбойт. Мен калуу элек айтам. Медетканага мына кечээ күнү Тажикстан менен Кыргызстан чекарасы жана комиссия каралып бүтпөдү. Бул абдан жетишкендик. Мына сиздин темаңызга байланыштуу. Анан сиз бүгүнкү күндүн бакаятасында элесиз. Азыркы бийликке келгендерге жардам берсеңиз, анан жанагы 100 жылдыкта парламентте жакшы сунуш кылдыңыз элесиз. Азыр 100 жылдыкка карата Кара Кыргыз автономдук облусунун чоң амнистия жаралса жакшы болот эле. Сизге ийгилик. Кийинки угарманыбыз. Бизден алыстап кеткен экен агай. Мына Каныбек агай көрөрманыбыз суроо берди, анан өзүнүн каалоо тилегин айтты. Ошого эле уда мен дагы сизге мындай ушул бизди угуп аткан, көрүп аткан телекөрүүчүлөргө, радио угармандарга айтар кебиңиз болсо айтсаңыз болот азыр. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, быйылкы жыл кыргыздар үчүн биринчи иретте, бүт кыргызстандыктар үчүн өзгөчө жыл. 100 жылдык өзүбүздүн мааракебизди белгилеп жатабыз. Ушул үстүбүздөгү 100 жылдык республикабыздын элин бириктирген, экономикабыздын, саясатыбыздын, социалдык жактарыбыздын мындан ары дагы тез өнүгүшүнө шарт түзө турган, үмүт бере турган жакшы жыл болсун деген ой пикирди айткым келет. Кыргыз Республикасы түзүлгөндө мына мамлекет катары биз өзүбүздүн туубузду көтөрүп, дүйнөгө дүңгүрөтүп, мамлекеттүүлүгүбүздү белгилеп жатабыз, элге таанытып жатабыз. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттерге сыяктуу өзүнүн символдору болот. Мына былтыр желек жөнүндө сөз болду, азыр гимн жөнүндө сөз болуп жатат, жана башка сөздөр болушу мүмкүн. Ошол боюнча, ошол Кыргыз Республикасынын символдорун бекиткен киши катары, ошол бекиткен парламентти жетектеген киши катары кыргыздар, кыргызстандар айланайын. Мен туура түшүнсөңөр, мен силерге кайрылып коеюн. Ошол 350 депутаттан турган кыргыз парламентинин ичинде кыргыз тарыхында аты калган улуу инсандар бар болчу. Ошол парламентте 10 академик бар болчу, башкасын эсептебегенде 10 академик бар болчу. Ошол парламенттин ичинде кыргыздын сыймыгы болгон биздин жазуучуларыбыз, акындарыбыз, көрүнүктүү ишмерлерибиз болгон. Азыр убакыт жакындап калгандыктан алардын баарын атын атай албайм. Алардын арбагы ыраазы болсун. Тирүү, көзү тирүүлөр мен айтпай калды, менин атымды айтпай калды деп мага капа болбосоң, убакыттын такырдыгына карата. Бирок мен бир нерсеге көңүл буруп кетишим. Бул мен үчүн парз. Мен муну айтпай койсом туура болбойт. Кыргыз Республикасынын символдорун өзгөртүү боюнча. Мезгил келсе, шарт ошондой болсо, эл ошону каалап жатса, мамлекеттин түзүлүшү, мамлекеттин өнүгүшү, өнүгүү деңгээлине жараша символдорду өзгөртүүгө болот. Болот. Тарыхта көп эле болгон нерсе. Бирок өзүбүздүн символдорубузга сый мамиле жасашыбыз керек. Мен туура түшүнгүлө. Мен бирөөнүн атына сын айтайын деген ойдон алыспын.
бирок айтпай калсам мага туура болбой калат. Ушул символдордун баары тең дагы жолу айтып коеюн. 350 депутат бекиткен. Ошол мезгилдеги эл, ошол мезгилдеги мамлекет, ошол мезгилдеги мамлекет жетекчилери кабыл алган. Чоң рахмат, Медеткан Шеримкулович, убактыңызды бөлүп келгениңизге. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер уккан Башат программасы болду. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулович Шеримкулов болду.